Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн сиздер менен Жусуп Аластагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин педагогика факультетинин кыргыз тили жана адабияты бөлүмүнүн 2 курсунун студенти Сатыбалдиева Ирода. ФОПП 118 тайпасы. Анда эмесе бизге бөлүнүп берген кыргыз тилиндеги тактооштор аттуу темага көңүл бурсак. Кыймыл-аракеттин ар түрдүү кырдаалдарын көрсөтүп, сүйлөмдө этиш сөздөр менен айкашып келип, бышыктооштук милдет аткарган сөздөр тактооштор деп аталат. Тактооштор качан, кайда, кантип, кандай деген сыяктуу суроолорго жооп берет. Мисалы, бүрсүгүнү биздин үйдө чоң майрам, бүрсүгүнү деген тактооч качан деген мезгил тактооштун суроосуна жооп берди. Кыргыз тил илиминде тактооштор жөнүндөгү алгачкы маалымат 20-кылымдын 30-жылдарынын аягына 40-жылдардын башына туура келет. Бул мезгилдерде Игорь Алексеевич Батманов өз эмгегинин бир главасын тактоошторго арнаган. Ал эмгекте кыргыз тилинде тактооштор маселесинин чечилиши өтө татаал экендигин жана бул функцияда тактооштор, сынатооштор, зататооштор менен этиш сөздөрдүн кай бир формалары колдонулуп калаарын, ошондой эле тактооштор башка тилдердин сөздөрүн кабыл алынышы аркылуу жасалаары да кенен көрсөтүлгөн. 1934-жылы чыккан Касым Тыныстановдун «Кыргыз тилинин морфологиясы» аттуу эмгегинде да тактооч сөз түркүмдөрүнүн ичинен өзүнчө сөз түркүмү болуп бөлүнүп каралган эмес. Тактооштор сөз түркүмү катары өз ордун алуусу тууралуу алгачкы пикир Сарыбай Кудайбергеновго таандык. 1949-жылы Сарыбай Кудайбергеновдун тактооч жөнүндөгү макаласы жарыкка чыкты. Мында кыргыз тилиндеги тактооштун аныктамасы берилип, анын жасалыш жолдору көрсөтүлдү. Тактооштор түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт. Биринчиси жөнөкөй тактооч. Жөнөкөй тактооч бир гана сөздөн турат. Мисалы, бат, кеч, эрте, ары жана башка сөздөр. Экинчиси татаал тактооч. Татаал тактооч эки же андан артык сөздөрдүн бир бүтүндүккө айланышынын негизинде пайда болот. Мисалы, өйдө төмөн, бүгүн, бул күн деген эки сөздүн биригүүсүнөн пайда болгон сөз. Жөнөкөй тактооштор өз ара экиге бөлүнөт. Биринчиси тубаса тактооч. Тубаса тактооч бул тилдин өнүгүшүнүн азыркы мезгилинде өз алдынча морфемаларга бөлүнбөгөн тактооштор тубаса тактооштор деп аталат. Мисалы, жай, ылдам, бат деген сөздөр өз ара морфемаларга бөлүнгөн жок. Экинчиси туундуу тактооштор. Туундуу тактооштор аффикстердин жардамы менен жасалат. Мисалы, балача, жазгысын, ушунчалык, эртелей, бирлете, күндөп, динарчалап, кийинтен. Бул жерде ча, сын, чалык, лете, лей, дөп, чылап, тен деген аффикстер аркылуу тактооштор жасалды. Татаал тактооштор да өз ара эки топко бөлүнөт. Биринчиси сөздөрдүн биригиши аркылуу жасалган тактооштор. Мисалы, бүгүн, бул күн эки сөздүн биригиши аркылуу, бүрсүгүнү, күндөрдүн бирисүгүнү 3 сөздүн биригиши аркылуу жасалды. Экинчиси кош сөздөр аркылуу жасалган тактооштор. Мисалы, өйдө төмөн, бат, анда-санда. Ошондой эле тактооштор башка сөз түркүмдөрүнөн төмөнкү өзгөчөлүктөрү менен айырмаланат. Биринчиси лексикалык жагынан мүнөздүү түрдө кыймыл-аракеттин түрдүү кырдаалын билгизип, маани жактан абстрактуу келет. Ал эми экинчиси болсо морфологиялык жактан дээрлик өзгөрбөйт. Айрымдары гана бирин экин жөндөмөлөрдүн дарача категориясынын формаларында тура алат. Мисалы, анда-мында, алга деген сөздөр жатыш жана барыш жөндөмөлөрүндө турду. Эң тез, өтө бат деген сөздөр болсо күчөтмө дарача категориясында турду. Үчүнчүсү тактооштордун өзүнө гана тиешелүү болгон сөз жасоочу мүчөлөрү бар. Мисалы, ча, адамча, лап, эртелеп, лата, акчалата жана башка. Төртүнчүсү синтаксистик жактан тактооштор көбүнчө этиш сөздөр менен айкашат да сүйлөм тизмегинде бышыктооштук милдет аткарат. Мисалы, биздин класста Асан жакшы окуйт. Жакшы деген сөз бышыктооштук милдетин аткарып кандай деген суроого жооп берди. Бешинчиси көпчүлүк тактооштор тарыхый жагынан башка сөз түркүмдөрү менен байланыштуу болгондуктан алар менен салыштырмалуу катышты түзүп турат. Тактооштор лексика грамматикалык маанилерине карай эки чоң топко бөлүнөт. Биринчиси бышыктагыч тактооштор, экинчиси аныктагыч тактоочтор. Бышыктагыч тактоочтор 3 топко бөлүнөт. Биринчиси мезгил бышыктагыч тактооч, экинчиси орун бышыктагыч тактооч, үчүнчүсү себеп жана максат бышыктагыч тактооч. Анда эмесе ар бирине кыскача токтоло кетсек.
Мезгил бышыктагыч тактооч кыймыл-аракеттин кандайдыр бир боло турган мезгилин көрсөтүп, качантан бери, кайсы кезде, качанга чейин деген сыяктуу суроолорго жооп берет. Мезгил бышыктагыч тактоочко азыр, анан, ар дайым, ар убак, бүгүн, эртең, анда-санда, кечке, кышты кыштай деген сөздөр кирет. Орун бышыктагыч тактооч кыймыл-аракеттин боло турган ордун, багытын көрсөтөт да, кайда, кайсы жакта, кайсы жактан деген суроолорго жооп берет. Орун бышыктагыч тактоочко ары, алга, артка, алды-артында, алда кайда, алда кайдан, алды артынан, бери, ары бери, илгери, жогору, төмөн деген сөздөр кирет. Мисалы, алыстан келе жаткан кишилерди көзүнүн кыйыгы менен карады. Кайсы жактан? Алыстан келе жаткан кишилерди көзүнүн кыйыгы менен карады. Себеп бышыктагыч тактооч кыймыл-аракеттин болуш себебин туюндуруу үчүн колдонулуп, эмне үчүн, эмне себептен, кантип деген суроолорго жооп берет. Себеп бышыктагыч тактоочко аргасыздан, амалсыздан, эрксизден деген сөздөр кирет. Мисалы, Айгерим сөзү туура эмес сүйлөп алгандыктан аргасыздан отурду. Нина Леонтьевна Динардын сүйлөгөн аңгемесинен эрксизден күлүп жиберди. Ал эми максат бышыктагыч тактооч кыймыл-аракеттин, окуянын болуш максатын туюндуруп, эмне үчүн, эмне максат менен деген суроолорго жооп берет. Буга атайы, атайын, атайлап, капилеттен деген сөздөр кирет. Мисалы, атайлап түшүнбөгөн киши болуп жер карады. Ушуну менен биз бышыктагыч тактоочторду бүттүк. Эми экинчиси болгон аныктагыч тактоочтор жөнүндө сөз кылсак. Аныктагыч тактоочтор эки топко бөлүнөт. Биринчиси сын сыпат аныктагыч тактооч, экинчиси сан өлчөм аныктагыч тактооч. Сын сыпат аныктагыч тактооч кыймыл-аракеттин ар түрдүү сапатын, темп жагынан өзгөчөлүгүн, кандай ык менен ишке ашыларын, белгисин көрсөтүп, кандай, кантип, кандайча, кимче, эмнече деген сыяктуу суроолорго жооп берет. Сын сыпат аныктагыч тактоочторго акырын, аста, адамча, тымызын, дароо, бат, ылдам, жай, бирге, бетме-бет, мурункусунча, өзүнчө, кайра деген сөздөр кирет. Мисалы, жоокерлер канкор жоо менен арстандарча алышты. Сан өлчөм аныктагыч тактооч кыймыл-аракеттин сан өлчөм жактан өзгөчөлүгүн билдирип, канча, нече, канчалык, нечелеп, канчалап деген сыяктуу суроолорго жооп берет. Сан өлчөм аныктагыч тактоочко барынча, болушунча, жетишинче, аз-маз, ушунчалык, салпал, көп-көптөн деген сыяктуу сөздөр кирет. Мисалы, чилде түшүп, аяз барынча күчөп турган кез. Ушуну менен бүгүнкү биздин сабак бүттү. Саламатта калыңыздар, сак саламатта болуңуздар.